Жакшысызбы? Жакшы келгиле. Өмүрүнүн жарым кылымын маданиятка арнап, калкты руханий жактан азыктандырууга өз салымын кошкон ардактуу инсандардын катарын Өзгөн районунун Шералы айылынын тургуну Бүзапар Козубаева толуктайт. Учурда 70 жашка чыгып, төрдү көрккө бөлөп турган апа элге таланты менен таанылып турган учурун мына ушул сүрөттөр менен эскерет. Ал кезде биздин малыбызда 1968 жылы 69 окуу жылында 10 классты бүткөнбүз. Ушундай закон чыгарганда. Анан бизден кийин 11 класс 3 жылдан кийин кайра башынан башталды 11 класс. Ошондо эле мен мектепти бүткөндөн эле ошо мектепте катышып жүрчүмүн кружокторго. Анан бүткөндөн кийин эле окуй турган деле эми жок эле да, мындай шартым деле жок эле. Анан мына ол эжекем ушу өмүр бою жүрөгүмдөн кетпейт. Бул иши ааламдан өтүп кетти. Ошо кишинин салымы мага өтө күч берет. Себеби деген класс жетекчим болчу. Талантты түрткү бергени менен катар эле өзүнүн маданиятка келип калышына зор салымын кошкон инсан. Урият апа тууралуу ал төмөнкүлөрдө эскерип өттү. Ошол 10 класс бүткөндөн кийин эле анан кийин окууга мындай дарамет деле жок эле, окуй турган шартым деле жок эле. Анан ушул мектепте мугалимдер аябай мага көз караштары жакшы болчу да. Себеби деген кружокторго катышып ошко чейин барып тияк бияктарга белгилүү болуп калган элем, кичинекей жаш болсом да. Анан ушул эжекем класс жетекчим болчу, Урият эжекем. Ушул мага көп салым берип түрткү кылды. Жүрөгүмдөгү сырымды суруп алды десем адашпайм да. Сен деген Ташкентте театральный институт бар, ошону окушуң керек. Анан сен ошону келечекте чоң артист болушка окуктуусуң деген. Башканы айтпайын, менин турмушумда биздин ошо маданият кызматкерлери, менин досторумдо, мен сыяктуулар бош деген өзү жок болгон да. Азыр эми заманына жараша болуп артисттерге мен өтө мындай баа берем да. Жакшы концерттерди беришип, гастролго чыгышат, эми бизде кыйналбайт. Биз деген бир күн чыкпай калчу болсок, айлыгыбызды бербейт бул чак кезде ошондой эле. Гастролго чыксак айлык алат элек, чыкпасак айлык төлөнбөйт эле. Ошон үчүн ана тынымсыз, ана шарт деле жок. Учуру келгенде жанагындай эле автолапка деген грузовой машина болот эле, ошо балдарыбызды көтөрүп алып эле, бизде детсадты билбейт, мисалы биздин балдарыбыз. Мектепке чейинки мектептен айласы да мектеп жашына келгенде. Ошентип эле көтөрүп жүрүп эле, чоңойтуп көтөрүп жүрүп эле даражага жеткизип, ушул мезгилге чейин бардыгыбыз эсте каларлык өтө ушундай жакшы жерлерибиз ошо. Азыр сыймыктанам, мактанам ошо. Бүзапар апа азыр үйдө дагы убакытты текке кетирбей сайма сайып курак курайт. Уулчулук өнөрү неберелери менен бөлүшүп, анын адамдын жеке өнүгүүсүнө таасири чоң экенин баса белгилеп айтат. Курголо турган күнүм болбойт да азыр деле. Кээде минтип өзү сүйгөн эмгекти аркалаган маданият үйүнө баш багып, аталган жайдын жетекчилигинин чакыруусу менен түрдүү маданий иш-чараларга дагы катышып турат. Замандаштары аны Сапаргүл ысымы менен таанып, улуу мундун өкүлдөрү анын аткаруусун атайын угууга келишет. Жакын саналаштарынын айтымында Бүзапар апа ачык мүнөз, чындыкты бетке айткан тайманбас, көпчүлүктө кездешпеген мүнөздүү жан болгон. Биз Сапаргүл менен 1971 жылы Нукат районунда окууну бүткөндөн кийин ошол жерде бирге иштеп калдык да. Ошондо жаш келин, колунда чоң кызы бар эле, ошого карабай көтөрүп алып, күнү түнү ушу концертте элдин кызыкчылыгы үчүн айылдарда, мал чарбасында концерт бергенде дайыма ушу активный кыздардан эле да, анда жаш кез эле. Ушу 79-80 жылдарда Бообек Ибраев келип, Шарафтын сандыгы деген бир спектакльди коюп, конкурска катышканбыз да. Мен ошо мезгилде убактылуу маданият бөлүмүн башкарып жүрдүм эле. Анан экөө тең рол аткарып, бири күйөөсүнүн ролун аткарып, аты эсимде жок. Сапаргүл аябай шайыр келиндин ролун аткарып, азыр ушу өзү келечегинде эле өзү жаратылышында ошондой аялгы шайыр. Ушундай элдин баарын күлдүрүп, ошондо аткарганда Ош областында биринчи орун алганбыз да.
ошо театрлардын конкурсу боюнча. Андан кийин Алтын аяк, Уркуя деген спектакльдерди мындай өзүнө жараштуу ролдорду аткарып жүрдү. Бул спектакльдерде көп энеси комедияда катуу ойнойт эле жакшы. Анан бир чоң спектакль ойноду, Кашырбай деп, Байбиченин ролун ойноду. Мен Токолдун ролун ойнодум. Анан баягы интермедияда дагы комедийный жагына эметип, Ач көз жеңен ойноп, жакшы ойноду. Элдин алкоосуна ээ болду. Кыргыз маданиятынын тарыхында элдик филармония деген наамды биринчи жолу Өзгөн районунда Алга совхозу алган. Башка жер элдик филармония деген наам алган эмес. Алга совхозунда Алга элдик филармониясы деп айтылганда, ошону жетектеп келген маданиятка эмгек сиңирген ишбер Мамат Оңоров болгон жетекчиси. Чыган музыкант, огончу, аны көп музыканттар бар, жакшы билет ошондо. 67-жылы ушу филармония түптөлүп, 69-жылы элдик филармония деген наам алган. Андан кийин ушу наамды алганга, элдик филармония наамды алганга, ушу жерде отурган Сапаргүлдүн салымы өтө чоң. Себептен бул жаштайынан мектеп бүткөндөн кийин баштап ушу филармонияда иштеп келген. Азыр дагы деле иштеп атат. Мисалы үчүн талант пенсияга чыкпайт деген сөз бар, туурабы? Ошон үчүн дагы деле ушу үйдө болсо да ырдап элдин көңүлүн деме кылып көтөрүп жүрөт. Ырчылык менен катар эле актёрдук чеберчиликти чогуу алып жүргөн апа дал ушул сахнада бир топ спектакльдерде роль жараткан. Андагы турмуштун оор учурларын баштан кечирип жаткан калктын маанайын көтөрүү максатында көбүнчө комедиялык жанрларды тандап аларын айтат. Сахнада аткарган ролдорун мен өзү негизинен терс образды түзөм. Көбүнчөсүн эле комедияны жакшы ойночумун. Анткени билбейм, ошо өзүм ошо комедия жакчу, ошо элге ошо жагымдуу көрүнчү, эл жактырчу, ошон үчүн комедия көбүнчө ойнойт элем. Бир күндө 3 сеанска чейин концерт беребиз. Ал концертибиз азыркыга микрофон жок. Чырак өчүп калган, атайын ошондой жерлерди издейбиз. Кычык-кычыктуу. Эл көп келет, акча көп түшөт бизге деп. Анан свет жок жерде биз кызык отурбайбыз, свет жок деп. Эл деле ошого үйрөнгөн. Эмени жыгаштын башына курмушун ороп туруп эле мынтип күйгүзүп коюп эле ырдай беребиз. Ырыбыз жетет. Мен мисалы партнерым бар эле, Курманбек аке Умаров деген. Аламдан өтүп кетти. Ошол экөөбүз ырдачыбыз. Бир чыкканда 6-8-ди бирден ырдачыбыз. Ошонан эми өтө катуу ырчы эмесмин, жеткиликтүү ырчы эмесмин. Бирок элге жагымдуу жерлерим көп эле да. Өзүм мактанбай эле анан спектаклдин жалаң терс образ ошондо Казакстанда жүргөндө Жарылбаган бомба деген бир көшөгөлүк комедия менен жүрдүк. Ошо эң жакшы деп жакшы болуп келдик. Ошол акыркы неме чыкканыбыз ошол болду. Жолдошунан эрте ажырап, 3 баласы үчүн эне менен атанын ордун жалгыз баскан апа алардын келечеги үчүн күн-түн дебей гастролдоп жүргөн учурлары көп болгон. Эжелери менен бирге апасынын концерттен чыгышын күтүп жүргөн учурлар уулу Кыялбектин бүгүнкүдөй эсинде. Апам көп жыл маданиятта иштеди. Анан кичинесинде биз кичинебизде чогуу ээрчитип алат эле. Мен жалгыз бала болгондуктан чогуу концерт койгондо ээрчитип алат эле, айылдарды кыдырып. Анан мен кичинекей бала болчумун, ээрчип элдердин арасына кирип алып, өзүм да ошо койгон концерттерин көрүп, карап отурат элем. Бул маданиятка кызмат кылгандан башка көп мындай бизди чоңойтом деп, ушу бизди багам деп көп ар түрдүү кызматтарды жасап жүрдү да. Анан биз ар дайым ушу мындай жумуш кылганга, бекер отурбаганга үйрөттү да. Ар дайым азыр деле ошо саат 4-тө 5-те ойгонот эле. Анан бизди да 5-те ойготуп алып, бирдеме жасагыла, тургула, эрте тургула, эрте менен турсаңар периштелер келет, Кудайдан тилеңгиле деп ушинтип үйрөтөт эле. Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамын утурлай, калай калктын сүймөнчүлүгүнө айланган нукура өнөр ээсинин кызматы көз жадымда калбай, Өзгөн райондук акимчилигинин ардак баракчасы менен сыйланды. Адамдын өзү унутулса дагы кылган иши унутулбайт дегендей, бүгүн маданият үйү дагы четте калбай Бүзапар апага өз урматын көрсөтүп, эмгек жамааты менен биргеликте келип сыйлык тапшырышты.
акылдасат. Негизи ошол мектепти бүтүп эле келип иштеген экен эже. Бирок ошол мектепти бүтүп келип иштесе дагы, жогорку билим албаса да, музыкалык сапаты жок болсо дагы эжеде нукура талант бар да. Ошол музыкалык билим алгандардан өзгөчөлөнүп, үнү дагы, таланты дагы өзгөчө да бул эженичи. Азыркы мезгилде ардактуу эс алууда отурса дагы эжени атайын ошол чоң майрамдык программаларыбызга кошуп чакырып маданият бөлүмүнө өзүбүз ошол эжеге атайын өзгөчө номерлерди берип, эженин үнү менен, ыры менен ошол программабызды ачып алганга аракет кылабыз. Аталган сыйлыкты куттуктап, жакын сахналаш, саналаш туугандары ак дасторкон үстүнө чогулуп, өткөн күндөргө сар эсеп салышты. Бүгүнкү күндө карылыктын бактылуу күндөрүн башынан кечирип жаткан маданияттын мыкты кызматкери Бүзапар Козубаева Өзгөн районунда жашайт.